Жыл сайын салтка айланып белгиленип келе жаткан эл аралык балдарды коргоо күнү Баткен шаарындагы жаштык эс алуу багында өткөрүлдү. Шаардык мэрия тарабынан жаш жеткинчектер үчүн майрамдык салтанат уюштурулуп, белектер тапшырылды. Шаар башчысы Имамназар Бурканов өлкөнүн келечеги болгон балдарды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, бул күнү коомчулукту балдарга өзгөчө көңүл бурууну жана камкордукка алууга чакырды. Балдар бул биздин келечегибиз. Балдарга биз азыртан кам көрсөк, ертең ошонун түшүмүн үлүшүн алабыз да. Ошон үчүн мен бүгүн силерге пайдаланып, ыраазычылык айтып кетем. Балдарды бүгүнкү эл аралык майрам менен куттуктап кетем. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ата-энелер жана балдар катышты. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө марафон уюштурулду. Андан түшкөн каражат шаардагы ата-эне камкордугунан ажыраган балдардын эсебине которулат. Марафонго президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков да катышып, өкүлчүлүктүн салымын кошту. Биз сиздерди колдоого, майрамдык мамай тартуулоого бардыгыбыз милдеттүүбүз. Дайым жакшылыкта болуңуздар, майрамыңыздар куттуу болсун. Бүгүнкү майрамдык иш-чараңыздарга өкүлдүн атынан салымыбыз барды. Уруксат этсеңиздер, биз ушул салымды кошуп койсок. Ошондой эле майрамдык салтанат Борбордук аянтта балдардын сүрөт тартуусу менен улантылды. Анда балдар мен сүйгөн тоолор темасында ар түрдүү сүрөттөрдү тартышып, чакан белектерге ээ болушту. Андан соң балдардын ден соолугун чыңдоо максатында окуучулар арасында кичи футбол мелдеши өткөрүлдү. Спорттук мелдеш жаштар иштери дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан уюштурулган. Ага 10 жашка чейинки өспүрүм балдар катышып, жалпы 5 команда болушту. Спортчуларга баалуу белектер да берилди. Ушул турнирди өткөзүп берген адамга дагы чоң рахмат. Балдар аракеттенип, аракет кылгыла. Бүгүнкү күн жакшы өтүп жатат. Майрамдын жүрүшүндө келген конокторго мектеп окуучулары жана бала бакчалардын тарбиялануучулары тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Бүгүнкү биринчи июнь балдарды коргоо күнүнө карата ушул майрамдык иш-чарага биз Нур балдарды калыптандыруу борборунда тарбияланып жаткан балдар менен чогуу майрамга келдик. Балдардын кубанычында чек жок. Ушул учурдан пайдаланып бардык мотурайган бөбөктөрдү майрам менен куттуктайбыз. Аларга узун өмүр, бекемден соолук, бактылуу балалык, кең келечек каалап кетебиз. Биринчи июнь бүгүн балдардын майрамы. Ошого кызымды майрамга алып түштүм эле. Майрамыңыздар менен куттуктайм бардым. Балдарга баары жакшылыктарды каалаймын, эң бактылуу балалыкты каалайм. Жыл сайын 1 июнга карата өлкөнүн бардык аймактарында балдарга өзгөчө көңүл бурулуп, аларга майрамдык маанай тартууланып келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан да балдарды өзгөчө камкордукка алып, алардын татыктуу тарбия, сапаттуу билим алуусуна өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдуламит Абдиман, Алтын бешик жаңылыктары.